Куттуктуу мырзалар жана айымдар, урматтуу Камчай Кыдыршаевич, Кыргыз футбол биримдигинин кезектеги конгрессинин делегаттары, аткаруу комитетинин мүчөлөрү, ФИФАнын жана Азия футбол конфедерациясынын өкүлдөрү, конгресстин коноктору жана башка катышуучулары. Баарыңыздарды ушул жылдын 3-мартта Кыргыз футбол биримдигинин аткаруу комитетинин бекитилген чечими менен чакырылган жана уюшулган кезектеги конгрессинде көргөнгө абдан кубанычтабыз. Бул жыйын залында ар улуттун өкүлдөрү отургандыгына себептүү, конгрессти мындан ары орус тилинде алып баруу үчүн сизден уруксатын сурайм. Добрый день еще раз, уважаемый Камчай Кыдыршаевич, уважаемые делегаты очередного конгресса Кыргызского футбольного союза, уважаемые гости и другие участники. Позвольте заявить, что сегодняшний очередной конгресс КФС был созван и составлен в соответствии с требованиями Устава Кыргызского футбольного союза. В самом начале я бы хотел провести перекличку делегатов, которые представляют наших членов на этом конгрессе. Я прошу просто поднять руки представителей членов Кыргызского футбольного союза. Общественное объединение Ассоциация футбола Баткенской области. Общественное объединение Ассоциация футбола Иссыкульской области. Общественное объединение Ассоциация футбола Нарынской области. Общественное объединение Ассоциация футбола Таласской области. Общественное объединение Ассоциация футбола города Ош. Общественное объединение Ассоциация футбола Ошской области. Общественное объединение Ассоциация футбола Джалалабадской области. Общественное объединение Федерация футбола города Бишкек. Отсутствует. Общественное объединение Федерация футбола Чуйской области. Общественный фонд футбольный клуб Кыргыз-Алтын. Общественный фонд футбольный клуб Мурас Юнайтед. Общественный фонд футбольный клуб Талант. Общественный фонд профессиональный футбольный клуб Нефчи. Общественное объединение футбольный клуб Абдышата. Учреждение профессиональный футбольный клуб Алга. Муниципальное учреждение профессиональный футбольный клуб Алай. Общественное объединение футбольный клуб Дордой. Общественный фонд профессиональный футбольный клуб Ильбирс. Учреждение футбольный клуб Ошму Алдьер. Общественное объединение Ассоциация профессиональных футболистов. Общественный фонд коллегия футбольных арбитров и инспекторов. Объединение юридических лиц Ассоциация Кыргызская профессиональная футбольная лига. Общественный фонд Союз болельщиков футбола. Общественный фонд Союз ветеранов футбола. Общественное объединение Студенческий футбольный союз. Общественный фонд Спортивная лига. Общественное объединение Ассоциация женского футбола Кыргызской республики. Федерация спортивных журналистов Кыргызской республики. Детская футбольная лига. И Ассоциация футзала Кыргызской республики. Спасибо большое. Таким образом, сегодня на очередном конгрессе присутствует 29 делегатов от 30 членов Кыргызского футбольного союза. Таким образом, в соответствии со статьей 25 Устава Кыргызского футбольного союза, кворум конгресса для правомощности принятия решений имеется. Кыргыз футбол биримдигинин кезектеги конгресси ачык деп жарыялайм. Рахматчон. Уважаемые делегаты Конгресса, позвольте перейти к вопросу утверждения повестки дня очередного Конгресса. Исполнительный комитет поручил секретариату сформировать повестку дня, которая была подготовлена в соответствии с уставом и заранее направлена всем членам КФС. Также она имеется у вас в раздаточных материалах.
Вместе с тем, уважаемые делегаты, обращаю ваше внимание, что в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации юридических лиц, решения высшего органа управления должны быть подписаны председателем и секретарем собрания. В этой связи Конгрессу необходимо избрать председателя и секретаря очередного Конгресса. По техническим причинам данный вопрос не был включен изначально в проект повестки дня, и в связи с чем предлагается дополнить ее вопросом под номером 3 об избрании председателя и секретаря очередного Конгресса. Согласно пункту 5 статьи 29 Устава КФС, повестка дня может быть изменена, если за это проголосует не менее 2/3 делегатов, имеющих право голоса. Также обращаю ваше внимание, что очередность рассмотрения вопросов определяется самим Конгрессом при утверждении повестки дня. В этой связи предлагается немного скорректировать порядок. То есть в тех повестках дня, которые розданы вам как проект, мы предлагаем изменить порядок определенных вопросов. Так, вопросы отчета о деятельности, а также обращения президента Кыргызского футбольного союза мы предлагаем перенести и рассмотреть их под номерами 4 и 5 соответственно. Я прошу вас поддержать данные предложения и зачитаю вам сейчас этот текст, вернее, повестку дня. Первый вопрос. Заявление о том, что Конгресс создан в соответствии с уставом. Вопрос номер 2. Утверждение повестки дня очередного Конгресса. Третий вопрос. Об избрании председателя и секретаря очередного Конгресса. Четвертый. Отчет о деятельности президента Союза. Пятый. Обращение президента КФС. Шестой. Назначение членов счетной комиссии. Назначение 3 делегатов для проверки протокола очередного Конгресса. Утверждение протокола последнего Конгресса. Девятым вопросом. Утверждение финансовой отчетности КФС за 2025 год. 10-й вопрос. Утверждение аудиторского отчета за 2025 год. 11-й вопрос. Утверждение годового бюджета КФС на 2026 год. Номер 12. Утверждение стратегии развития КФС на период 2026-2034. 13 вопрос о внесении изменений и дополнений в устав. Вопрос номер 14. Выборы. И вопрос номер 15. Принятие в членство КФС. Таким образом, проект предлагаемой повестки дня включает 15 вопросов. Если возражений нету, я предлагаю поставить на голосование вопрос утверждения повестки и проголосовать наших делегатов. Кто за предлагаемую повестку дня? Единогласно, против и воздержавшихся нету. Спасибо большое. Секретариат, я прошу раздать новый проект повестки дня всем делегатам. Уважаемые делегаты, в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации юридических лиц, решение высшего органа управления подписывается председателем и секретарем собрания, то есть Конгресса. В этой связи Конгрессу необходимо избрать председателя и секретаря собрания очередного Конгресса. Мы предлагаем избрать председателем собрания, то есть сегодняшнего Конгресса, вице-президента Кыргызского футбольного союза Конукбаева Дастана Турсуналиевича, а также секретарем собрания генерального секретаря Союза Сыдыкова Медербека Абдыкалыковича. Если возражений нет, то я ставлю на голосование вопрос об избрании председателя и секретаря сегодняшнего Конгресса в лице Конукбаева Дастана Турсуналиевича и Сыдыкова Медербека Абдыкалыковича. Кто за? Спасибо большое. Единогласно, против и воздержавшихся нету. Спасибо большое, уважаемые делегаты. С вашего позволения, право дальнейшего ведения заседания очередного Конгресса я передаю вице-президенту Кыргызского футбольного союза Дастану Турсуналиевичу. Спасибо большое, Нурдин Эдипекович. Уважаемые делегаты, переходим к 4-му вопросу повестки дня, к отчету о деятельности КФС. В раздаточных материалах Конгресса вы найдете подробный отчет о деятельности Союза за прошедший год. Также для вашего удобства отчет будет предоставлен вам в виде видеоролика. Прошу внимания на экран. КФБ президентinin отчету. Акыркы 2 жылдан ашуун убакыт ичинде Кыргыз футбол биримдиги бир катар олуттуу ийгиликтерге жетишти. Бул жетишкендиктердин негизги фактору мамлекеттин туруктуу колдоосу жана футболду өнүктүрүү фонду аркылуу тартылган демөөрчүлөрдүн салымы болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан футболду өнүктүрүүгө багытталган жарлыктардын кабыл алынышы тармак үчүн тарыхый мааниге ээ чечим болду. 2024 жылдын 25 мартында 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык кабыл алынып, жыл аягында улуттук программа бекитилди. 2026 жылдын февраль айында анын жаңыланган нускасы күчүнө кирди.
Бул чечимдер футбол тармагына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, системалуу өнүгүүгө бекем негиз түздү. Аймактарда башкаруу күчөтүлүп, облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр аймактык ассоциациялардын президенттери болуп дайындалды. Мындан тышкары машыктыруучулар менен футболчулардын эмгегин баалоо максатында президенттин атайын сыйлыгы негизделди. Эң башкысы, мамлекет футболду туруктуу негизде колдоп, бул жакынкы келечекте бизди чоң сыймыкка бөлөгөн ийгиликтерге жол ачаарына ишенебиз. Инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында да олуттуу иштер аткарылды. 2024 жылы 10 объект реконструкцияланып пайдаланууга берилсе, 2025 жылы дагы 7 жаңы объект ишке кирди. Жаңы курулган жана жаңыланган стадиондор заманбап талаптарга жооп берип, гибриддик талаалар жана жарыктандыруу системалары менен жабдылды. Бул оюндарды жыл бою жана кечки убакытта өткөрүүгө шарт түздү. Жаңы стадиондор жогорку лига клубтары үчүн үй аренага айланып, профессионалдык футболдун өнүгүшүнө өбөлгө болду. Ошондой эле алар спорттук мелдештерден тышкары маданий иш-чараларды өткөрүүгө да пайдаланылууда. Учурда Бишкек арена стадионунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Бул объект Борбор Азиядагы эң ири стадиондордун бири болуп, олуттук сыймыкка айланаары күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 14 стадиондун курулушу жүрүп, андан сырткары жогорку лига клубтары өз окуу машыгуу базаларын түзүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Курулуп жаткан инфратүзүм объектилеринин ичинен Мөрөк спорттук медицина жана реабилитация борбору өзгөчө мааниге ээ. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый маанидеги кадам. Анткени мындай деңгээлдеги борбор өлкөдө алгачкылардан болуп курулууда. Бул борбордо кыргызстандык гана эмес, чет өлкөлүк спортчулар да заманбап шарттарда толук медициналык текшерүүдөн өтүп, жогорку сапаттагы дарыланууга жана натыйжалуу калыбына келүүгө кеңири мүмкүнчүлүк алышат. Заманбап борбордун ишке кириши өлкөбүздүн спорт тармагындагы мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтип, Кыргызстандын эл аралык спорттук аренадагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошол эле учурда ал өлкө жарандары үчүн да жеткиликтүү болуп, коомдун саламаттыгын чыңдоого жана сапаттуу медициналык кызматтарды өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Ошондой эле 2026 жылдан 2028 жылга чейин Ысык-Көл облусунун Кара Ой айылында көп тармактуу спорт комплекстин курулушу орун алат. Бул масштабтуу долбоорго 36 гектар жер тилкеси каралды. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Комплексте спорттун негизги олимпиадалык спорт түрлөрү менен машыгууга ылайыкталган инфратүзүм камтылып, анын аймагында стадион, 4 машыгуу аянтчасы, кийим алмаштыруучу жайлар, мейманкана, медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар орун алат. Маанилүү кадамдардын бири өлкөнүн башкы чемпионатындагы клубтардын санын көбөйтүү болду. Бул атаандаштыкты күчөтүп, лиганын деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзүүдө. Ал эми өз кезегинде КФБ клубтарды колдоо багытында системалуу иштерди улантууда. КФБ клубтардын кээ бир үй ареналарынын материалдык техникалык базасын жана оюн талааларын жакшыртууга өз көмөгүн көрсөтүп жаткандыгын баса белгилесек болот. Заман талабына ылайык атамекендик футболго жаңы технологиялар киргизилди. VAR системасы ишке кирип, учурда өлкө чемпионатынын бардык беттештеринде колдонулууда. Клубтардын дагы өз инфратүзүм базасын өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң. 2026 жылдын башында ар бир клуб өз үй ареналарына стационардык VAR системаларын алышты. VAR системасын колдонуу калыстыктын сапатын жогорулатып, оюндардын адилеттүүлүгүн камсыздоодо. Буга кошумчалай жогорку лига клубтарынын төлөмдөрүнүн жардамы менен чемпионаттын телетрансляциясы кеңейтилип, учурда ал улуттук каналдар аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Бул жаңыланууга даяр болуп, КФБнын демилгесин колдогон клубтарга КФБ ыраазычылык билдирет. Ошондой эле КФБ тарабынан клубтарга колдоо көрсөтүү максатында электр энергиясына социалдык тарифтерди киргизүү жана коммуналдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктерди алуу багытында тиешелүү иштер жүргүзүлдү. 2026 жылдын январынан тартып, салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирип, клубтар үчүн киреше, пайда, мүлк салыктары жана социалдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктер каралды. Кошумчалай кетсек, 2024 жылдан бери негизги мелдештер үчүн байге фондтору киргизилип, $100,000 түздү. Ал эми алардын көлөмү жыл сайын өсүүдө. Мисалы, былтыркы жылы негизги мелдештердин байге фонду $230,000 түзсө, 2026 жылга карата ал $340,000 жетти. Бул жылга карата жаштар жана клубтардын экинчи курамдары арасындагы мелдештери үчүн дагы чоң байге фонду каралды.
Спорттук жетишкендиктер уюмубуздун ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. 2024-жылы улуттук курама команда дүйнө чемпионатынын тандоо этабынын 3-раундуна чыгып, Азия кубогуна 3-ирет жолдомо алды. Ошол эле жылы 20га чейинки курама командабыз Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча 23 жашка чейинки курама командабыз жана футзал боюнча улуттук курама команда Азия кубогуна катышуу укугуна ээ болушту. Курама командалардын эл аралык мелдештерге туруктуу катышуусу футболдун өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Командалардын каржылык камсыздалышы күчөтүлүп, курама командалардын оюнчуларына мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде акчалай сыйлыктар бөлүндү. Аны менен катар бардык жаш курактагы курама командалардын жолдоштук беттештеринин саны көбөйдү. Инфратүзүмдүн жакшырышы менен бул беттештерди эми биз оюн талааларыбызда кабыл алып жатабыз. Кыз келиндер футболу дагы өнүгүү жолуна түшүп, 2025-жылы Кыргызстандык клуб тарыхта алгачкы ирет Азия футбол конфедерациясынын кыз келиндер арасындагы клубтук чемпионатына катышты. Балдар жана өспүрүмдөр футболунда дагы өзгөрүүлөр орун алып, 2024-жылдан 2025-жылга салыштырмалуу чемпионаттардын санына дагы бир жаш курак кошулду. Ал эми КФБнын калыстар корпусу дагы 2025-жылы сандык курамы 2024-жылга салыштырмалуу олуттуу өзгөрдү. 2024-жылы 169 калыс болсо, 2025-жылга карата бул көрсөткүч 189га жетти. Бул калыстардын катарында айрым адистер эл аралык жооптуу континенталдык жана дүйнөлүк мелдештерди тейлөөдө. Кыргыз футбол биримдиги FIFA, АФК жана Борбор Азия футбол ассоциациясы тарабынан эл аралык турнирлерди уюштуруу маселелеринде ишеними артып, ал инфратүзүмдүн өнүгүшү менен дагы да бекемделди. 2025-жылы КФБ эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүдө рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өткөн жылы КФБ 10 мелдешти ийгиликтүү өткөрүп, уюштуруунун жогорку деңгээлин, профессионалдык мамилесин жана эл аралык стандарттарга шайкештигин дагы бир жолу тастыктады. Акыркы 2 жыл ичинде жаш футболчуларды даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп, академиялардын ишмердүүлүгү күчөтүлдү. КФБ 2025-жылдан тарта 4 элиталык өспүрүмдөр академиясын өнүктүрүү программасын ишке ашыра баштады. Бул академиялар таланттуу футболчуларды жаш курактан системалуу даярдоонун негизги базасы болуп саналат. Алар улуттук курама командалар жана клубтар үчүн кадрдык резервди түзүп, квалификациялуу машыктыруучуларга, заманбап жабдууларга жана инфратүзүмгө жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Ошондой эле бул академияларда алдыңкы машыгуу методикалары кирүүдө. Жакында Кыргыз футбол биримдигинин улуттук академиясы ФИФАнын таланттар академиясы макамына ээ болуп, бул жаштарды даярдоо системасын эл аралык деңгээлге чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк түздү. КФБ бул ийгиликтерге футболду өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан бардык мамлекеттик органдар, өнөктөштөр, клубтар, машыктыруучулар, оюнчулар, адистер жана күйөрмандардын колдоосу менен бирге жетти. Дал ушул биргелешкен аракеттердин аркасында биз алдыга ишенимдүү кадамдарды таштап жатабыз. Бирок алдыда жаңы максаттар бар. Келечектеги чоң жеңиштерге, эсте калаарлык ийгиликтерге, бүтүндөй өлкөнү биримдикке жана сыймыкка бөлөгөн учурларга бирге күбө болобуз. Спасибо. Разрешите поставить на голосование вопрос об утверждении отчета о деятельности КФС за 2025 год. Уважаемый делегат, кто за? Все единогласно. Спасибо. Уважаемые делегаты, следующий вопрос повестки дня – обращение президента Кыргызского футбольного союза. Разрешите предоставить слово президенту КФС, уважаемому Камчабеку Кыдыршаевичу. Саламатсыздарбы, урматтуу
бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу аткаруучу комитет, вице-президенттер жана жер-жерлерден келген биздин өкүлдөрүбүз, футболдук клубтардын өкүлдөрү, ардагерлерибиз, баарыңыздарды көргөнгө мен кубанычтамын. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй калдык эле. Сиздер дагы мени көрбөй кичине таң калып атсаңар керек, каяктан келе калды деп. Ошондуктан мен ушу сиздердин алдыңыздарга бир өзүбүздүн футбол боюнча жасаган жумуштарыбыз боюнча, сиздер менен бирликте жасаган жумуштарыбыздын отчетун берип коеюн деген ойдомун. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 2 жыл мурда биз ушул 2 жылдан бир аз өтүп калдык окшойт. Биз баарыбыз биригип ушу мени футболдук союздун башчысы кылып дайындагансыңар. Туурабы? 2 жыл, 2 ай, 3 ай болуп калды. Мына ошондон бери биз ушул багытта көптөгөн жумуштарды аткардык. Ал жумуштардын баарын айтып отуруштун кереги жок. Өзүңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Бул жумуштар биздин футболдун, кыргыз футболунун тарыхындагы болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликтерге жетиштик. Муну эч ким тана албайт. Себеби ушунун бардыгы силердин көз алдыңарда, силердин катышууңар менен, коомубуздун, мамлекетибиздин катышуусу менен ушул нерсе болуп атты. Өзүңүздөргө мен 1-2 гана цифраны айтып кетейин. 2 жылдын ичинде 17 жаңы стадион, футболдук мекемелерди курупбуз. Дагы 14-ü азыр курулуп атат. 2 жылдын ичинде 7 миллиард сомдун тегерегиндеги акчаны ушуга жумшаптырбыз. Мындан ары дагы 7-8 миллиард сомдук курулуштар жүрүп атат. Так, демек, ушу 2 жылдын ичинде биз футболдук союзга, футболго, тегеле кыргыз футболуна где бир 14-15 миллиард сом акчаны тартыптырбыз. Бул акчалар кайдан келди? Бул акчалар жөнөн эле асмандан түшүп, же жерден чыга калган жок, же бирөөлөр алып келип бере калган жок. Мунун негизги маселелердин бири бул мамлекетибиздин жардамы болду. Мамлекетибиз чоң жардам берди бул жерде. Өнөктөштөрүбүз чоң жардам берди, спонсорлорубуз чоң жардам берди. Мына ошол келген акчалардын бардыгы 1 сом 1 тыйынына чейин мына бул жерде биздин секретариат, фонддун башчылары аман бары бул жерде жок көрбөй атам чөтө. Аман келбейби буяка? Фонддун башчысы кирбейби? Жумуштар менен. Ошол жигиттер бардыгы толуктап карап турду. Ошол келген акчалардын, келген финансылардын бардыгы тең футболго гана жумшалгандыгы үчүн ушундай ийгиликтер жаралды. Ал жерден бирөө 1 сом алып, 1 тыйын алган жок. Мен мына ачык айтып коеюн, ушу 2 жылдан бери иштеп, ушу футболдон, ушул жерден, же КФСтен, же башка фонддон, же башкадан өзүмө, же айлык катары, же башка катары, сыйлоо катары 1 сом акча алган жок. Так. Себеби биздин негизги максат, негизги тапшырмабыз футболду өнүктүрүү болчу, мына биз ушуга жетиштик. Эми негизги маселе биз ушул даже керек болсо спорттук жетишкендиктерге карабастан инфраструктура түзүүгө аракет кылдык. Футболдук инфраструктура түзүүгө аракет кылдык. Бул бир эле борбордун тегерегинде эмес, региондордо, бул жагы Таласта, Нарында, Баткенде, жана башка Ош, Жалал Абад, Каракол, бүт бардык жерлерде региондордогу ушул футболду өнүктүрүүгө аракет кылдык. Андан сырткары мына азыркы курулуп аткан 17 объекттин тапшырсак, дагы 14 объект курулуп атат. Ушу курулуп аткан 14 объекттин көпчүлүгү стадиондор. Буюрса быйыл ошолордун бир 70% бүтүп калат болуш керек, калган бир 30% кийинки жылга өтөт дагы. То есть 2 жылдын ичинде бул 17 объект дагы толугу менен бүтүп берилет. Мына ошондо Кыргызстаныбыздын футболду өнүктүрүү, машыктыруу, андан аркы спорттук жетишкендиктерге жетишүү үчүн толук шарттар түзүлөт. Шарттар түзүлгөндөн кийин гана спорттук жетишкендиктер болот. Конечно, спорттук жетишкендиктерге биз алдыбызга максат кылып койгонбуз. 30-жылы чемпионат мирага чыгабыз деген максатыбыз бар эле. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, Азия футболдук конфедерациясында 3 футболдук баягы лиганын 3 баскычы бар. 3 баскычынан биз эң акыркы 3-чү баскычында азыркы күндө катышып отурабыз. То есть биздин футбол эң акыркы баскычка, эң акыркы баскычтын дагы жалгыз гана бир футболдук клуб чыга турган деңгээлге түшүп калганбыз. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Мындан ары ошону өнүктүрүш үчүн, футболдук клубду өнүктүрүш үчүн биз
мамлекетибиздеги, коомубуздагы биздин эң мындай бакубаттуу мамлекетте, коомдо орду бар жакшынакай жигиттерибизди футболго тартып келдик. Мына алар бизге футболдук клубтарды түзүп беришти. Футболдук клубтарды түзүп беришип, футболдук клубтар өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 10 футболдук клубтан биз 16 футболдук клубка жеттик. Бүгүнкү күндө ошол 16 футболдук клубтун экөө гана, үчөө гана мамлекеттин аз тиешеси болбосо, калганын бардыгы жеке футболдук клубтар. Муну башкарган жигиттерге биз чоң рахмат айтышыбыз керек. Ошого макул болгон, ошо футболду өнүктүрөбүз деп футболдук клубтарды түзүп, аларды алдыга алып чыгышып, аларды финансировать этишип, кыйналышып, бирок кыргыздын футболун көтөрөбүз деп аракет кылган жигиттерибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Мына ошол футболдук клубтарыбыз эми мындан буяка быйылдан баштап жакшы мына соревнования боло баштады, мелдеш каттуу боло баштады. Ушулардын арасынан Кудай буйрса жакшы чемпиондор чыгат. Баягы Азия конфедерациясынын 3 лига чемпионов баскычтарынын эң акырында болсок, акырын жылы болтуруп биз экинчи баскычына чыгабыз. Бир футболдук клуб эмес, 2-3 футболдук клубду киргизебиз ал жака. Анан биринчи баскычына чыгабыз. Кудай буйрса 3-чү, 2-чи, 1-чи бардык баскычтардын чемпиондору болобуз. Ан үчүн биздин футболдук клубтарды жакшылап карашыбыз керек. Ан үчүн футболдук клубтарыбызга жакшылап финансировать этишибиз керек. Ошолорго көңүл коюшубуз керек. Ал эми азыр жакшы сонун структура түзүлдү. Ушул структураны мындан ары алып кетишибиз керек. Аны алып кетиш үчүн бир эле ошол футболдук клубтун ээлерине таштап койбостон, биз мына футболдук функционерлер, айрыкча өмүр бою ушу футболдо жүргөн биздин урматтуу агаларыбыз бар, инелерибиз отурасыздар, көптөгөн мына жигиттер отурасыздар, ушу жардам беришиңер керек. Ушу футболдук клубтарга жардам бериш керек. Ошондо гана өнүгүп өсөбүз. Ал эми ошо футболдук клубтардын арасынан жакшынакай балдарыбыз чыгат дагы, национальный сборду түзүп, кураманы түзүп, анан жаштарыбыз, жанагы чоң балдарыбыз, кыз келиндерибиз дүйнөлүк аренада, азиялык ареналарда чоң мелдештерге катышып турабыз. Жана ошол жерден Кыргызстаныбыздын, мамлекетибиздин атыны биз жакшылап коргогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ушул багытта иштешибиз керек. Ушул багытка баардыгыбыз багытталышыбыз керек. Бул жерде жанагы айтып өттү, мен дагы муну баса белгилеп айтып өтөйүн. Баягы биз азыр күндө курулуп бүтүп аткан спорттук медициналык борбор боюнча. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, спорттук медициналык борбор биздин Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи рет курулду. Мына куруп бүттүк, ремонту дагы бүтүп калды, Кудай кааласа азыр. Эми азыр жаңы медициналык жабдууларды алып киребиз. Ага дагы акчабыз бар, акчаны дайындап койгонбуз ага дагы. Издештин кереги жок. Так, ошол медициналык жаңы технологиядагы оборудованияларды алып келебиз дагы, жакшы специалисттерди алып келип, ал жерде Мүрөк деген ушундай медициналык борбор түздүк. Мындан ары биздин спортсмендер, айрыкча футболисттерибиз көрүнгөн жака барып операция кылып, баягы восстановление кылып жүрбөйт. Ушул жерде өзүбүздө болот. Эми бизде операция да болот, обследование да болот, восстановление да болот, лечение дагы болот, бардык өзүбүздө болот. Бул бир эле футболчулар үчүн эмес, бул Кыргызстандын бардык спортсмендерине иштей турган чоң борбор болот. Кичинекей борбор түзүлгөн жок, өтө чоң борбор түзүлүп атат. Мунун проектисин мен атайын балдарды жөнөтүп, мына Медербек Абдыкалыкович өзү кошулуп барып келди окшойт. Катарга барып, Катарда бай чемпионат мираны өткүздү го булар. Ошондогу булардын түзгөн медициналык борборунун копиясын алып келдик биз. Ошону алып келип, ошону салдык. Конечно, бул амбициялык чоң проект болчу. Бизди баштаганда эле айтышкан, жасай албайсыңар деп. Биз жасадык ошону. Жасадык, Кудай кааласа мына Кыргызстанга ошолубуз жасалып калды. Эми мындан ары ошону өркүндөтүп кетишибиз керек. Так, Кыргызстандын бардык спортсмендер ошол жерде баягы айткан медициналык кызматтарды алат. Бирок ал борбор биздин футболдук союздун менчигинде калды. Мына, биздин футболдук союздун менчигинде калды. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мына ушул жумуштарды аткарылышына, ушул жумуштарды жасашына 2 жыл убакыт кетти. Эми биз темпти өтө жогорку деңгээлде алдык да. Жогорку деңгээлде алган темпти ушуну кармап калышыбыз керек. Ушуну алып кетишибиз керек. Эгерде муну алып кетпей, таштап кое турган болсок, көңүл кошпой турган болсок, ал акырын ылдыйлап отуруп эле өзүнүн баягы мурда кейпине түшүп калат. Курулган стадиондор бузулат.
Баягы койылган ар бир стадионго биз жанагы жарыктандыруунун системасын көрдүңөр да. Мурда бизде бир эле стадион Спартакта бар эле. Азыр ар бир айылдагы стадиондорго да коюп чыктык ошолордучу. Жер-жерлердеги региондорго коюп чыгып атабыз. Баягы Баткенден баштап Талас, Нарынга чейин, Каракол, Жалал Абад бардык жерге ошону коюп чыгып атабыз. Алар баягы жарыктандыруулары сынат, күйүп калат, башка болот, өйдө болот, ылдый болот, ошентип отуруп бардыгы жоголуп кетиши мүмкүн. Ошого жол бербешибиз керек. Мына ушул негизги максаттардын бири. Алдыңардагы негизги тапшырмалардын бири ушул болот. Андай болуп карабай турган болсок, ар бир мен муну себеп айтып атканым, бул жерде облустук баягы биздин футболдук ассоциациялардын жетекчилери отурасыңар. Жер-жерлерге стадиондорго көңүл бургула. Так, көңүл бургула. Жер-жерлерге жетекчилерге ошолорду айткыла, дегиле, жеткизгиле. Бул эмгек менен болгонун, бул эмгекке көңүл буруш керек экенин, бул эмгекти дагы эмгек коюп туруп, жакшыраак результаттар чыгарыш керек экенин айткыла. Кээ бир жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жетекчилери стадиондорго көңүл бурбайт, карабайт. Эмне болсо ошо болсун, футболдук команда өзү карап алат деп. Андай болбош керек. Ошону сиздер, пожалуйста, жер-жерге жеткизгилеңиздер. Уялбастан, тартынбастан кирип жетекчилер менен сүйлөшкүлө, мэрлер менен сүйлөшкүлө, акимдер менен, губернаторлор менен сүйлөшкүлө. Ошолорго дагы тапшырмаларды өзүңөр тараптан коюңуздар. Эми ушул жетишкендиктерибиздин баардыгы, урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, кайдан болуп атат? Мунун баардыгы естественно президентибиздин колдоосунун негизинде болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу болбосо, бул ийгиликтер болмок эмес. Ал киши ошол 2 жыл мурда мени суранып, ушул футболдук союзга бар. Сен өзүң футболду жакшы көрөт элең. Мен колдо берейин, футболду өнүктүрөйлү деген чоң максатты койгон. Мына президентибиз койгон максатын, койгон тапшырмасын биз аткардык. Президенттин 2 указы чыкты. Кыргызстандын футболунда бул чоң жаңылык. Кыргызстандын футбол боюнча президенттин указы турмак көрсөтмөсү да болгон эмес мурда. Мына биздин Аскар Маткалович жакшы билет, туурабы? 2 указы чыкты президенттин. Өкмөттүн 2 токтому чыкты. Ошонун негизинде футболго өтө жеңилдиктер берилди. Салык тарабынан жеңилдиктер берилди. Коммуналдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Бул социалдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Мына 17 клуб, 16 клубтун бардыгына жер бөлүнүп берилди. Өздөрүнүн базасын куруш үчүн. Азыр береки биз мына Мурас куруп бүттү, полноценный куруп бүттү Мурас. Башка клубтар эми куруп атышат, кээ бирлери куруп бүтөйүн деп атат, кээ бирлери бир аз артыракта калып кетип атышат. Мына 16 клуб өздөрүнүн спорттук базаларын куруп ала турган болсо, бул деген Кыргызстан үчүн укмуш чоң жетишкендик болот. Мына ушуларга 16 клубтун бардыгына ошо президенттин указынын негизинде жерлер бөлүнүп берилди. Ким каалагандай, бирине 3 гектар, бирине 5 гектар, бирине 7 гектар, бирине 11 гектар, 12 гектар жер бөлүп бердик. Мен ушунчалык чоң кылып салам, мен ушунча полелерди салам, мектептерди салам, мен академия салам деген клубтар чыкты, ошолорго бөлүп бердик. Мына аябастан жерлерди. Макул, пожалуйста, салгыла деп. Так, ушулардын бардыгы урматтуу президентибиздин колдоосунун негизинде, ошонун жетекчилигинин көрсөтмөсүнүн негизинде болуп отурат. Жөн эле сөз менен айтып коюп, давай жасагыла дебестен, мына юридикалык жагынан бышыктап указдарын чыгарып берди. Финансылык жагынан жылда президенттин фондунан 2 жылдан бери, мына быйыл 3-чү жыл, 2 жылдан бери президенттин фондунан 500 миллион сомдон акча бөлүнөт биздин фондко. Ошо куруп аткан стадиондоруңарга, жана башкаларыңарга, жарыктандырууга, полелериңерге, жана башкаларга иштеткиле деп. Андан сырткары өкмөттөн 200 миллион сом акча бөлүнөт. Ал деген ошо биздин курама командаларды кармаш үчүн. Курама командаларды, ошо биринчи курама командадан эң мына кичинекей жаш балдардын курама командасына чейин, кыз келиндердин курама командасына чейин, мына футзал үчүн ошолорго иштеткиле деп 200 миллион бөлүнөт жылына. Мындай колдоо ушуга чейин болгон эмес футболдо. Ошондуктан футбол өнүккөн эмес. Ачык айтыш керек. Мына акыркы 2 жылда президентибиз ушинтип колдоону көрсөттү. Биз мына ошол президент берген колдоолорду, андан сырткары биздин өнөктөштөр өтө көп жардам беришти. Президенттен, өкмөт тарабынан кээде 1 миллиард сомдун тегерегинде акча жыйналып аткан болсо, жылына 500 миллион берет, 200 миллион берет, андан сырткары дагы жардам берип атты. 1 миллиард сом тегерегинде өкмөт тараптан жардам берилип атса. Биз өнөктөштөр тарабынан 2 миллиардтын тегерегинде акча жыйналып атты. Мына ошолордун бардыгы футболго кетип атты.
Ушунун результаты ушу болду. Көптөгөн биздин жарандарыбыз, айрыкча биздин мамлекетибизде иштеген мына ишкерлерибиз, футболго күйгөн адамдарыбыз өтө көп жардам беришти. Биз буларга ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. То есть бул иштер жанагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушундай жеткен ийгиликтер жөнөн жөн болуп калбайт да. Бул жөн эле карап отурсаң эле болуп калып, анан кийин эле мен ушундай иштер жасап койдум деп отчет бере албайсың да. Мунун үчүн эмгек керек, убакыт керек, чуркаш керек. Эң негизи футболду сүйүш керек. Футболду сүйүш керек. Футболду сүйбөсөң, жөн эле ушул башкарып турайын, же болбосо жетекчи болуп алайын деген эле оюң келген болсо, анда бул нерселер болмок эмес. Ошондуктан мен баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары мен негизги ыраазычылыгым дагы бир жолу айтайын, ушул биздин футболдук союзду алып барган биздин жигиттерибизге, кыздарыбызга. Бул жерде мына президиумда отурган жигиттерибиз, аксакалдарыбыз, агаларыбыз, инелерибиз, бул жерде отурган аткарууда отурган жигиттерибиз, мына Нурдин Медетбекович, Медербек Абдыкалыкович, Дастанбек Турсуналиевич, мына биздин дагы жанагы Жахардагы акыркы 2 жылда келип бизге чоң жардам берди. Бул жерде мына Канат олтурат, булар дагы жардам беришти. Мына ушул жигиттердин уюштуруучулук ишмердигинин негизинде пайда болгон ийгилик да бул. Эгер ушул жигиттер болбосо, бул ийгилик болмок эмес. Эгер ушул жигиттер болбосо, 1 миллиард эмес, 2 миллиард, 3 миллиард эмес, 100 миллиард берсең дагы бардыгы таланып толон жок болмок. Ушундай эле болуп келген. Мына ушул жигиттердин мындай тартиптүү, жөндүү, орусча айтканда принципиальный баягы иштегендигинин негизинде, порядочный иштегендигинин негизинде ушул ийгиликтер жаралды. Мен ушуларга рахмат айтам. Ошонун негизинде эле биздин КФБнын Кыргыз футбол биримдигинин коллективи, кыздарыбыз, мына могул жерде кыздарыбыз отурат, анча-мынча катышып атышат. Жана башка катышпаган биздин кызматкерлерибиз бар. Айрыкча мына эмеден баштап, жанагы уборщицадан баштап, карголчудан баштап, полелерди убирать эткен, көчөлөрдү, кабинеттерибизди убирать эткен уборщицалардан баштап, мына мага чейин, жетекчиге чейин ар бириңерге чоң ыраазычылык билдиремин. Ошол жерде жанагы биздин реклама боюнча тарткан кызматкерлерибиз, жанагы ысыкта, суукта ар түрдүү чоң мелдештерди уюштуруп чуркап жүргөн кызматкерлерибиз, булардын бардыгы эмгекте, бир чоң эмгекте. Бул футболдук мындай үй бүлө деп коет да, футбольная семья. Ошо футболдук үй бүлөнүн биримдиги ушундай ийгилик алып келип атат да. Как никогда мы сплотились вокруг футбола. Как никогда. Это впервые в истории нашего государства. И это хорошо. Это все как бы получилось за то, что наш уважаемый президент поддержал нас. Наш уважаемый президент оказал содействие, помощь в реализации наших планов. Естественно, мы те задачи, которые поставлены перед нами, выполнили. Выполнили. Вполне выполнили. Поэтому я еще раз выражаю благодарность своим коллегам, всем тем, которые совместно со мной 2 года отработали. И я очень надеюсь, что эта работа будет продолжаться. Мы еще больше будем достигать больших успехов, мы будем достигать больших целей, задач, которые мы перед собой ставим. Мы только-только начинаем, только-только становимся на ноги. Мы должны встать на ноги и побежать, и прийти первым. Это что? За это надо трудиться. За это надо больше вкладывать труд. Больше надо как бы тер төгүш керек. Тер төгүшүбүз керек. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен ушул футболго ийгилик каалап коеюн дедим да. Футболду мына сүйгөн адамдар гана отурат. Кыргызстандагы футбол бул только мындай не деп коет? Мындай айтканда бизнес катары карабай турган нерсе да. Бул Кыргызстандагы футбол эч качан футболго власть эткен адамга, же коллективге, же бизнесменге акча кайтарып бербейт. Только расход болот.
Азырынча ушундай. Ошого чыдап иштеген балдарга ыраазычылык билдиремен. Ошого чыдап, жанынан акча кетирип, издеп таап, ар түрдүү өзү мүмкүн жебей, ичпей, башка нерселерге салбай, футболго алып келип салган жигиттерге ыраазычылык билдиремен. Себеби силер болбосоңор футбол жок болуп кетмек. Жок болуп кетмек. Ошондуктан футболду сүйөлү. Анан кийин мына мен азыр өзүм төрагалыктан кетейин деген бир оюм бар. Ошол мурда төрагалы болоюн деп арыз жазып эле ошону кайра кайтарып алып атамын азыр. Так. Мен өзүмдүн миссиямды аткарып бүттүм бул жерде. Мен миссиямды аткардым. Эми ошол кетердин алдында силерди ушул футболду мындан ары сактап, коргоп, кубаттап калыңыздар деп өзүмдүн оюмду айтып кетип атам да. Мына мүмкүн как төрөгө катары акыркы жолу алдыңарда ошол сүйлөп аткандырмын. Негизинен ушу футболго жетекчи болуп келе турган адам кандай болуп келиш керек? Буга да кеңешим айтып коеюн. Футболду сүйгөн адам келсин. Жөн эле башкарып турайын 2 жыл, башкалып турайын 1 жыл, башкалып турайын 3 жыл, анан кийин ушул жерде президент болуп, федерацияга отуруп алып, ал жака барайын, бул жака барайын, дүйнөнү кыдырайын деген адам келбеш керек. Мына мен төрөгө катары бир да жолу барган жокмун бир жака. Бир да жолу дүйнөнү кыдырып, же болбосо ушул федерациянын эсебинен бир жерлерди кыдырган жерим жок. Бул жерде футболду сүйгөн адам келиш керек. Хоккейди сүйөсүнбү? Хоккейге бар. Так, волейболду сүйөсүнбү? Волейболго бар. Футболду сүйөсүң? Футболго кел. Балыкты сүйсөң, балыкты барып карма. Вопросum жок. Ар ким өзү билген, сүйгөн нерсесин жасаш керек. Мына Амангелди Мырсадыкович отурат, Аскар Маткалович отурат, өмүр бою ушулар футболдо келе жатышат. Сүйгөн үчүн ушул жерде жүрүшөт. Футболду сүйбөсө булар не? Амангелди Мырсадыкович не футболго чыгып ойнобогондон кийин же команда кылбаган, же башка сүйүп ушу футболдон кеткиси келбей, футболду жакшы көрүп, аны өмүр бою футболдо келе жатышат. Аскар Маткалович болсо өмүр бою өзүнүн тапкан ташыган акчасын кетирип, анан сырткары мына клубка эле кетирбестен биздин фондко да канча жардам берди. Бул жерде мына Өмүрөк Токтогулович отурат. Биздин фондко өтө крупный жардам бергендерден. Булар футболду сүйгөн адамдар. Ошондуктан мен айтайын дегеним, урматтуу туугандар, биз ушул футболду өнүктүрүүнүн негизги багыты футболду сүйүшүбүз керек. Футболду как футбольная семья, өзүңдүн жакыныңдай көрүшүбүз керек. Ошондо гана өсүп өнүгөбүз. Мен сиздердин баарыңыздарга ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Кудай буюрса, Алла Таалам насип этип, тынчтык болсо, биз баарыбыз ушу футболду өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Мен силерден кетип аткан жерим жок. Мен силердин араңарда эле калам. Ошон Амангелди Мырсадыковичке окшоп, Аскар Маткаловичке окшоп, 70ге чыксам деле, 80ге чыксам деле ушу футболдо калсам экен деп мен мындай өзүм мындай не деп коет, мечтать этем да. Ушуларга окшоп ар дайым ушу силерге араңарда болуп, силердин араңарда жүрүп, кеп кеңешимди айтып, колумдан келген жардамымды берип жүрсөм экен деген оюм бар. Ошондуктан мен силердин араңарда эле каламын, силер менен бирге боламын. Ийгиликте болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бардык кылган ишибизде ушундай ийгиликтерге жеткенге аракет кылайлы. Бардык. Себеби жумушка ийгиликке жетиш үчүн бир гана нерсе керек. Ошол нерсеге жүрөгүң менен ошого отношение кылышың керек. Эгерде жүрөгүң менен ошого кайрылбастан, жөн эле колуңдун учу менен жасай турган болсоң, анда болбой калат. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат, Камчак Кылышаевич. Уважаемый Конгресс, ко мне поступили обращения с просьбой предоставить слово Букуеву Медету Томошевичу и Салымбекову Аскару Маткабыловичу. В связи с чем, уважаемый Медет Томошевич, вам слово. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар. Урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу делегаттар, замандаштар. Баарыңыздарды ушул бүгүнкү күндө өтүп аткан иш-чаранын алкагында аман эсен
жақшылықта жолығып тұруға Құдай Таалам насип берсін. Елімізде тамай айтылған жақшы сөз бар. Уағында айтылмаған сөз бұл өлімге барабар деп. Мұны емне үшін айтып атам? Анткени ақсақалдық қатары өмір бойы футболда жүрген инсан қатары Қырғыз футбол біріндігіне, анын жетекчисине жалпыңыздардың атыңыздардан 2-3 сөз айтып коюуга уруксат этиңиздер. Уважаемые делегаты, уважаемые любители футбола, позвольте сказать 2 слова в адрес от вашего имени. Позвольте сказать 2 слова в адрес руководства Футбольного союза Кыргызского и лично его президента. Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, при непосредственной поддержке президента страны Садыры Нуркожоевича, как вы сами заметили, вами и вашей командой проделана огромная титаническая работа. Я специально хочу сказать, в прошедшем времени сделано, сколько видно, построено, выполнено. Я специально все это говорю в прошедшем времени, потому что вы сами видели, убедились, и это лично, как он четко и сам правильно заметил, что из-за любви, большой любви к футболу, и вот эта вся огромная титаническая работа была проведена под руководством Камчыбека Кыдыршаевича. Уважаемый президент, уважаемый секретариат, уважаемое руководство, вы настолько высоко подняли планку, что будущему президенту, ой да как будет тяжело, чтобы достичь этой планки. Поэтому я хочу от имени всего футбольной общественности лично вам, Камчыбек Кыдыршаевич, и вашей команде хочу выразить благодарность. Спасибо, рахмат. Вы остаетесь эталоном в футболе. Рахмат. Асқар Матқабылыч, кезек сізде. Урматтуу коллегалар, мына бүгүн бир өзгөчө конгресс болуп атат. Мен бул федерацияда, футбол түзүлгөн федерациядан бери ушул исполкомдо вице-президент болуп иштеп келатам. Анан кийин мен өлкөбүздүн башынан көп эле кыйынчылыктар өттү, билесиздер. 90-жылдар, 2000-жылдар экономикабыз начар, баягы башка тармактардагы өтө начар болуп жүргөндүн бардыгыбыз сезип туюп жүргөнбүз. Күбөбүз бардыгыбыз. Анан кийин мына 2020-жылдан баштап биздин коомубузда, өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр башталды. Өзгөрүүлөр көп мынакей тармактарды камтыды. Ошонун үчүнөн анан кийин мына 2 жыл мурун бизге Садыр Нуркожоевич Камчыбек Кыдыршаевичтин кандидатурасын келип көрсөткөндө бардыгыбыз жалпы колдоп, анан кийин мына 2 жылдын ичиндеги иштер кандай болгонун, кандай ополтоодой болгон иштерди биз мынакей бардыгыбыз күбөбүз. Мына жерде Камчыбек Кыдыршаевич туура айтып кетти. Бул жердеги жигиттер, бүт коллектив, баягы футболду сүйүүчүлөрү, фанаттар. Бул жерде футболду, мындай спортту сүйгөндөр азыр фанаттар эле сүйбөсө, азыр чын айтканда азыр мындай психологический баягы өзгөрүү да боло элек. Бирок мына биздин 2 жылдын ичинде футболдук семьябызда
чоң системный өзгөрүүлөр болгонун мынакей биз мынакей көрүп, билип, биз дагы катышып, ошо чечимдерге биз дагы салымыбызды коштук. Айрыкча могу футбольный союздун балдарына, жигиттерине туура айтылып кетти. Күнү түн иштешти. Күнү түн иштешти. Кандай зор иштер биз күбө болдук. Анан бул жерде эмне деп айтылып атат? Бул жерде эмнени айтып турат деген, бул жерде Камчы Кадыршаевичтин футболду сүйгөнү билинди да, футболдун фанат экени билинди. Ошол фанатизм бизге дагы өттү десем мен жаңылышпайм. Ушундай баягы системный жакшы реформалар болду. Бардык тармак жактан кичинекей детский футболдон баштап, мынакей женский футбол, премьер-лиганын командаларынын бардыгы кандай деңгээлге жетип, кандай дагы азыр өнүгүү өсүү болуп атканына күбө болуп атабыз. Кандай судействолор боюнча, жана тренерлердин подготовкалары боюнча дагы чоң иштер болуп атат. Указ чыгарыш президентибиз колдоп, ушунчалык мүмкүнчүлүк бергенин Камчы Кадыршаевич ошону туура футболдо пайдаланды десем мен чоң жаңылышпайм. Садыр Нуркожоевич бизди бир жарым ай мурун чогултуп, ошол жерден дагы Камчы Кадыршаевич сиздин эмгегиңизди белгилеп кетти. Акыркы 2 жылдагы чоң өзгөрүүлөргө ошол жерден ыраазычылыгын билдиргизди. Анан эми эмне деп айтабыз? Силер эми сиз бүгүн өзүңүздүн чечимиңизди кабыл алдыңыз. Биз кабыл алышыбыз керек. Азыр башыбыздан бардыгыбыздарга, жигиттерге баягы чоң сыноо келет бардыгыбызга. Ошо сыноодон анан кийин бир мындай сабырдуу чыгышыбыз керек деп айтам да. Баягы кыргыздын сөзү бар, сабырдын түбү сары алтын деп. Анан элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн ушул бардыгыңарды сабырдуулукка чакырат элем. Рахмат. Рахмат Асмар Маткабылович. Уважаемый Камчай Кадыршаевич, позвольте в знак глубокой благодарности за ваш неоценимый вклад, ваш неустанный труд, приложенные силы и энергию по развитию футбола вручить вам памятный подарок. Да, я встану. Камчай Кадыршаевич, мы хотели, пользуясь случаем, пригласить также весь Конгресс на общее фото. Уважаемый Конгресс, пожалуйста, к президиуму.
уважаемые делегаты. Следующий вопрос повестки дня. Назначение членов счетной комиссии. В состав счетной комиссии предлагается следующие кандидатуры делегатов Конгресса. Первый. Токтагулов Нурмат Рыспекович, Федерация футбола из Кульской области. Кудайбергенов Азиз Дамирбекович, футбольный клуб Мурас Юнайтед. Мусаев Тенгельбес Мурзабекович, Ассоциация профессиональных журналистов. Если других предложений по кандидатурам нет, ставлю на голосование назначение членов счетной комиссии в предлагаемом нами составе. Уважаемые делегаты, прошу вас проголосовать. Кто за? Все единогласно. Спасибо. Уважаемые члены счетной комиссии, хочу напомнить вам, что в ходе проведения сегодняшнего заседания очередного Конгресса КФС нужно будет наблюдать за ходом голосования по вопросам повестки дня и следить за правильностью подсчета голосов. Для этого я прошу делегатов, когда вы будете поднимать карточки для голосования «за» или «против», которые лежат в ваших папках, держать их чуть дольше на вытянутых руках. Также хочу отметить, что полномочия членов счетной комиссии не распространяются на подсчет голосов при проведении выборов в органы управления КФС. Для этого у нас есть избирательный комитет КФС. Следующий вопрос повестки о назначении 3 делегатов для проверки протокола очередного Конгресса. Уважаемые делегаты, предлагаем вам на ваше рассмотрение следующие кандидатуры делегатов Конгресса. Председатель комиссии Тутуев Рахат Бахтбекович, Ассоциация футбола Чуйской области. Бекбердинов Бакыт Рыспекович, футбольный клуб Дордой. Егембердиева Салтанат Таабалдыевна, Ассоциация женской футбольной Кыргызской республики. Если других предложений нет, ставлю на голосование. И прошу проголосовать по вопросу назначения 3 делегатов для проверки протокола очередного Конгресса КФС. Кто за? Кто за? Уважаемые делегаты, единогласно. Спасибо. Переходим к следующему вопросу повестки дня об утверждении протокола последнего Конгресса. Предыдущий Конгресс КФС состоялся 10 июня 2025 года в городе Бишкек. Согласно нормам устава КФС, протокол этого Конгресса должен утверждаться на следующем Конгрессе. Протокол был проверен делегатами членов КФС, и сейчас необходимо утвердить его вашим решением. Уважаемые делегаты, прошу проголосовать. Кто за? Единогласно. Спасибо большое. Следующий вопрос повестки дня – утверждение финансовой отчетности Кыргызского футбольного союза за 2025 год. Позвольте мне предоставить слово генеральному секретарю Садыкову Медеру Абдыкалыковичу, чтобы представить отчет. Абдыкалыкович. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, урматтуу аткаруу комитеттин мүчөлөрү, коноктор, бүгүнкү жыйын катышчылары. Уруксат этсеңиздер, сиздерге былтыркы 2025 жылдын Кыргыз футбол бириминин бюджетинин аткарылышын отчетун берсек. Былтыркы жылга көрүп турганыңыздардай пландоо боюнча биз 10 миллион 769 миң доллар акча киреше багытын аныктаганбыз, милдеттеме алганбыз. Жылдын акырында биз 10 миллион 880 миң доллар АКШ акчасын киреше доход болгон, приход, то есть поступление денег. Аткарылышы 101,1% аткарылган. Ошол эле учурда расходту бул жерде да айтып кетейин. Чыгаша 13 миллион 192 миң долларга милдеттеме алганбыз. Ошондо бир
2 миллион 800 мыңга дефицит менен киргенбиз жыл башында. Жыл ортосунда, жыл аягында биз чыгашаларыбыз 8 миллион 869 миң болгон. Бул көрсөткүчтү мен азыр расшифровкаларын бүт айтып кеттим. Бул жерде көрүп тургандай источники финансирования. ФИФАдан план боюнча 2 миллион 515 миң 108 доллар келиш керек эле, 2 миллион 508 миң 211 доллар келген. АФКдан 400 миң 958 доллар келиш керек болчу, ошол 400 миң 892 миң доллар келип түшкөн. Бул жерде банковский конвертация, операция бүт ошолордун негизинде жалпысынан 2 ФИФАдан, АФКдан 100%га келип акчалар түшкөн. Кыргыз футбол биримде өзүбүз 5 миллион 544 миң 186 миң милдеттеме алганбыз акча жыйнайбыз деп. Жылдын акырына 5 миллион 676 миң 140 долларга акча жыйнап счетубузга түшүргөнбүз. Бул көрсөткүч 102,4%га аткарылган. Өкмөт тараптан, правительстводан 2 миллион 978 доллар келмек болгон, 2 миллион 289 миң 148 доллар. Бул жерде да курсовая разница, себебинде мамлекеттен билесиздер, бизге сом биздин улуттук валюта менен которулат акча. Ошол биздин отчет жасаганда бул курсовая разница менен мындайча айтканда бул да 100%га келип түшкөн. Фонд президента 6973 доллар. Бул жерде мурунку жылы остатык калган болчу, ошону көрсөткөнбүз, ошол бойдон акча ошол көрсөткүч. Жогоруда Камчы Кыдыршевич айтып кеткен, фонд билесиздер, биздин Кыргыз футбол бириминен тышкары 2024-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык футболду колдоо фонду түзүлгөн. Ал жака бүт ошол инфратүзүмдөргө жана башка биздин улуттук курама командалардын премиялары, башка чыгымдар ошол жактан кетип турган фондко фонд президенттен ошон үчүн акча туура өзүнүн жарлыгынын негизиндеги фондко келип түшөт. Себебинде биз Кыргыз футбол биримди биз өзүбүздүн чарбалык расходторубузду, өзүбүздүн киришелерибизди бул жакка чогултканбыз. Жалпысынан 10 миллион 768 миң 203 доллар милдеттеме алып, 10 миллион 881 миң 328 долларга аткарганбыз. Жыйынтыгы 101,1%га аткарылган. Бул жерде багы биздин кирешедебиз ошо акча булагы кайсыл уюмдун канчалык бизге ошо баягында пайыздык көрсөткүчтөрдө 52% Кыргыз футбол биримди өзү жапкан, 21% өкмөттөн келген акча, фонд президенттен 4%, АФКдан 4%, ФИФАдан 23%. Мындайча айтканда 4 биз источник финансированиядан келип түшкөн. Бул жерде чыгымдар. Жогоруда айткандай планда көрсөтүлгөн 13 миллион 192 миң 442 милдеттеме алганбыз, бирок чыгашаны биз оптимизация кылып былтыр дагы аз себептер бар, по статьяны айтып берем. 8 миллион 868 миң 990 долларга жапканбыз отчетто. Бул жерде экономия болгон негизги статьялар боюнча биздин Кыргыз футбол биримдин штаттык бирликтери кыскартылган, оптимизацияланганбыз. Жана биздин иш сапарына чыгымдарыбызды, ошол эле биздин башка сатып алуу закуптарыбызды кыскартканбыз. Ошонун негизинде кыскарган. Андан тышкары улуттук курама командабыз. Былтыр билесиздер, 4-3 баскычта ойногондон кийин жарым жылдыктан биздин башкы машыктоочунун келишими узартылган эмес. Жарым жылдык биздин башкы машыктоочу улуттук курама командасына дайындалган эмес. Ошого байланыштуу ал жерден улуттук курама команда октябрь айында, ноябрь айындагы биздин дата ФИФАдагы оюндарды өткөргөн эмеспиз. Ошого байланыштуу биздин улуттук курама командага сарпталчу акчалардын экономия болгон себеби ошол жерден 1 миллион ошол жерден үнөмдөлгөн. Андан тышкары кыз келиндер футболу билесиздер, лицензирование боюнча клубдарга кыздар керки биздин айрым командаларды клубдары өздөрүнө алып, бул жерден да биздин чыгымдар азайган. Себебинде алардын операциялык расходторун, чыгымдарын клубдар өздөрүнө алып, команда катары кабыл алышкан. Футзал боюнча бул жерде да 1 миллион 369 миң пландаштырылган болсо 775 миң коротконбуз. Бул жерде бүт биздин багы
машыктыруучубуз. Билесиздер, жай айында да ал Барселона футбол клубунан сунуш түшүп, ал жакка кеткен. Анан ал кишинин кеткенине байланыштуу биздин баягы курстар, семинарлар себебинде ал биздин башкы машыктыруучу футзал боюнча техникалык директордун да ролун аткарган болчу. Ошол сыяктуу бүт биздин УТСтер кыскартылган, семинарлар кыскартылган, курстар кыскартылган, ошол жактан экономия болгон. Академиялар боюнча 1.390 миң деп коротобуз деп пландаштырганбыз. 513 миң бул жерде Асылбек Момунов атында, Оштогу Ош шаарынын Асылбек Момунов атындагы академиябыз өздөрү самофинансирование чыккан, 1 тыйын берген жокпуз былтыры. Анан биздин улуттук футбол академиясы ФИФАдан келген акчаны коротконбуз, калган акчаны өздөрү аренда поляларды берип, өздөрүнүн операциялык гостиницада мейманканаларды, спортзалдарды аренда берип тапшырып, өздөрүнүн расходторун өздөрү жаап, ошол жерден экономия болгон. Андан кийинки жаш өспүрүм балдар боюнча дагы үнөмдө болгон. Бул жерде логистика, транспорт, бизди ташып, жардам берип, анан эл аралык турнирлерди баягы оптимизациялык кыскартып, себебинде биздин жарым 1 жыл бою техникалык директорду дайындоо көпкө чозулуп кеткен дагы ошол жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн негизги программасы ишке ашпай калган. Андан кийинки техническое развитие статьясы боюнча бул жерде дагы $437.114 каралган, бирок $200.000 жакын сарпталган. Себебинде жогоруда айттым, техникалык директорубузду биз жайын айында келишим түзүп, биз ноябрь айында гана ишке киришкен техникалык директорубуз. Ошого байланыштуу мынтайча айтканда 9 ай аралыгында техникалык директорубуздун жоктугуна айнан көп биздин программалар, техникалык окуу курстары, семинарлар былтыры ишке ашпай калган. Калыстар боюнча бул жерде да $533.000 каралып, $311.854 коротконбуз. Бул жерде да штаттарды кыскартып, окуу жыйындарын оптимизациялаганбыз. Анан көпчүлүк мероприятияларды быйылкы жылга өткөрүп, жылдын башында көрдүңүздөр, калыстар боюнча аябай плотный график менен ишке ашырдык ошол нерселерди. Ошон үчүн 25-жылы ишке ашпай калды. Кийинки бул региондорду, аймактарды өнүктүрүү жана инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү, бул жерде дагы 2.301.000 каралган, бирок 1.650.000. Жогоруда айткандай, бул жогоруда биздин чыгымдарды, закуптарды фонд поддержка футболго өткөрүп бергенбиз. Себеби фонд аркылуу бүт биздин ошол курулуш иштерин, региондорду, аймактарды өнүктүрүү максатында ошол жака чыгымдарды жүктөгөнбүз. Ошон үчүн бизде экономия болуп чыккан. Андан тышкары мелдештер боюнча бул жерде да призовой фонд бериш керек эле. Призовой фонд биз берген жокпуз өзүбүздөн. Буну да демөөрчүлөрдөн түшкөн акча менен биз клубтарга, жогоруда Камчы Кыдыршаев айтып кеткендей, видео отчетунда көрсөтүлгөндөй ошол акчаларды демөөрчүлөр аркылуу жапканбыз. Түздөн түз которуп бергенбиз лигага. Андан кийин маркетинг, телевидение боюнча берде полный финансирование болгон. Калган управление бүт бизде каралган чыгымдар боюнча статьялар жалпы аткарылышы ушундай болгон. Бул исполнение бюджет боюнча. Берде мына пайыздык чыгымдар канча пайыз, кайсы багытка акча коротулган көрсөңүздөр болот. Сурооңуздар болсо, мен жооп берген даярмын. Уважаемые делегаты, у кого-то есть вопрос? Если нет, Абдыкалыч, благодарю вас. Уважаемые делегаты, ставлю на голосование вопрос утверждения финансовой отчетности КФС за 2025 год. Кто за? Спасибо, единогласно. Уважаемые делегаты, следующий вопрос повестки. Утверждение аудиторского отчета о деятельности Кыргызского футбольного союза за 2025 год. Позвольте предоставить слово для выступления руководителю аудиторской компании ОСО «Аудит-консультант» Хамдамову Бабиру Мамасадыковичу. Пожалуйста. Саламатсыздарбы, конгресс катышуучулар. На русском языке отвечу. Наша аудиторская компания «Аудит-консультант» провела финансовый отчет УЮЛ Кыргызский футбольный союз
за период с января 2025 года по декабрь 2025 год. Полное поступление денежных средств за этот период составило 953 миллиона. Из них 200 миллионов это выделение с правительства Кыргызской Республики, 753 миллиона это спонсорская помощь. Всего освоено 791 миллион. Остаток на 1 января 2026 года составляет 162 миллиона. В ходе проверки нарушений, хищений не установлено. Все нормально. Спасибо, Бабир Мамасадыкович. Уважаемые делегаты, ставлю на голосование вопрос о подтверждении аудиторского отчета о деятельности КФС за 2025 год. Кто за? Спасибо, все единогласно. Уважаемые делегаты, следующий вопрос в повестке дня об утверждении бюджета КФС на 2026 год. Абдыкалык, слово вам. Саламатсыздарбы? Да, бир рет. 2026 жылга Кыргыз футбол биримдигинин бюджеттин айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Бул жерде быйылкы жылга жалпысынан киреше булагы 15 миллион 577 миң 844 доллар карап атабыз. Булар по источникам ФИФА, АФК, Кыргызский футбольный союз, правительство Кыргызской республики, фонд президента. Быйыл фонд президенттен жогоруда айтып кеткендей, биздин проектлерди ишке ашырыш үчүн Садыр Нуркожоевич тарабынан 5 миллион 257 миң 141 миң доллар которулуп берди. ФИФАдан 2 миллион 871 миң 511 миң доллар поступление болот деп күтүп атабыз. АФКдан 339 миң доллар. Кыргыз футбол биримди өзүнө милдеттемени 4 миллион 824 миң 461 миң доллар. И мамлекеттен, өкмөттөн, улуттук курама командаларынын бүт поездкалары, чыгымдары, машыктоочулардын айлык акысына, маянасына каралган акча бул ошол 200 миллион сом, мындайча айтканда 2 миллион 289 миң 719 доллар. Бул жерде ошол пайыздык көрсөтүштөр кимден канча акча, акча и кандай пайыздык көлөмдө. Андан тышкары чыгымдарга өтсөк, жылдын башында аз аудиторубуз айтып кетти, былтыркы жылдан 2 миллион долларга жакын акча биздин жыл башына калган, ошонун баарын кошкондо баягы 15 миллионго чыгабыз. Эми биздин чыгашаларыбыз бул 18 миллион 291 миң 989 доллар түзөт. Азыркы күнгө биз 15 апрелге 2 миллион 714 миң 145 доллар дефицит менен кирип баратабыз. Бул жерде андан тышкары биздин долбоорлор бар. Ойлойбуз азыр жаңы келген жетекчи менен отуруп Конгресс исполком бердин да айтып кетет элем. Себеби дегенде Конгресс ошол укукту биздин исполкомго берип койсоңуздар, эмнеден да биз кийинки кезексиз жыйын өткөрүп Конгрессте жетекчини шайлагандан кийин бул көрсөткүчтөрдү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болсо. Себеби дегенде азыр биздин чыгашаларыбызды ушинтип милдеттеме алып атабыз. Бирок жаңы жетекчилик келгенден, жаңы исполком келгенден кийин балким карап чыгып, ушул жерде чыгаша биздин статьяларыбыз бүт өзгөрүшү мүмкүн. Бүгүнкү күнгө биз бюджетти сиздерге, секретариат ушул бюджетти алып чыгып жатабыз. Сурооңуздар болсо, жооп берген даярмын. Уважаемые делегаты, есть вопросы? Если нет, спасибо, Медербек Абдыкалыкович. Ставлю на голосование вопрос утверждения бюджета КФС на 2026 год с учетом просьбы генерального секретаря по поводу передачи полномочий по изменению в бюджет 2026 исполнительному комитету. Кто за? Спасибо, все единогласно.
Следующий вопрос. Стратегия развития. Уважаемые делегаты, стратегия развития Кыргызского футбольного союза на 2026-2034 годы является ключевым документом, определяющим приоритетные направления и цели нашего дальнейшего развития. В связи с чем мы предлагаем видеоролик, да? Видеоролик. Внимание на экран. Футбол в Кыргызстане – это больше, чем игра. Это культурный код, язык доверия и объединения. Это сила, которая соединяет поколения и страну. Мы строим систему, а не разовые победы. Футбол – инструмент самореализации и национальной гордости. Миссия. Мы помогаем каждому реализовать свой потенциал через футбол, воспитывая характер, здоровье и веру в себя. Ценности, единство и командность, профессионализм и развитие, уважение и честная игра, прозрачность и доверие, ответственность и устойчивость. Стратегические направления. Первое. Массовая вовлеченность. Футбол становится частью жизни каждого. Доступность в каждом регионе, для каждого возраста. Второе. Кадровый потенциал. Люди и культура. Основа устойчивой системы. Передача знаний и развитие компетенций. Преемственность. Третье. Устойчивая среда. Мы создаем среду высокого стандарта. Безопасную, системную и устойчивую. Четвертое. Системное управление и цифровая трансформация. Прозрачное и управляемое развитие. Пятое. Финансовая устойчивость и партнерство. Партнерства, которые развивают футбол. Финансовая устойчивость как основа системного роста. Шестое. Футбол высокого уровня и спортивные достижения. Сильные сборные, стабильные результаты и выход на мировой уровень. 2026. Вместе вперед! 2034. Вместе к победе! Спасибо. Уважаемые делегаты, ставлю на голосование вопрос утверждения стратегии развития Кыргызского футбольного союза на 2026-2034 года. Кто за? Спасибо, все единогласно. Переходим к следующему вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в устав КФС. В соответствии с уставом КФС, каждый член КФС вправе внести предложение для включения в повестку дня Конгресса. Так, 12 марта 2026 года Детская футбольная лига внесла предложение о внесении изменений и дополнений в устав объединения юридических лиц Кыргызский футбольный союз. В действующей редакции устава КФС были выявлены отдельные технические неточности, требующие приведения в соответствие. В ваших раздаточных материалах есть информация. В целях устранения данного противоречия предлагается внести технические исправления, приведя положение статьи 27 в соответствие со статьей 34 Устава КФС. Также в целях дополнения обязательных вопросов в повестке дня предлагается дополнить пункт 2 статьи 29 повестка дня очередка новым пунктом, подпунктом 17 следующего содержания: утверждение аудиторского отчета. Уважаемые делегаты, хотел бы проинформировать о том, что согласно статье 26 Устава КФС вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий устав решается Конгрессом 2/3 голосов делегатов, представляющих членов КФС и имеющих право голоса. Голосование проводится открытым путем. Прошу вас проголосовать. Кто за? Спасибо, единогласно. Переходим к следующему вопросу повестки дня о выборах. В связи с истечением срока полномочий нынешнего состава исполнительного комитета, Конгресс избирает новый состав исполнительного комитета сроком на 4 года на период
2026-2030. Единственным, на кого не распространяется данное решение, является позиция вице-президента КФС, который становится таковым, будучи членом исполнительного комитета АФК или КАФа. Статья 3.4 Устава КФС. В настоящее время данную позицию занимаю я. Позвольте мне от себя лично и от лица всей футбольной общественности нашей страны поблагодарить членов исполнительного комитета КФС за вашу проделанную работу и за тот значимый вклад, который вы продолжаете вносить в развитие футбола в нашей стране. Спасибо вам большое. Я бы хотел всех членов исполнительного комитета занять места в зале. Также помимо этого хотелось бы отметить некоторых членов исполкома. Это тогда в конце хорошо. Тогда... Да. Уважаемые делегаты, при проведении выборов все процедуры осуществляются избирательным комитетом КФС на основании статьи 4.11 Избирательного кодекса КФС. В этой связи я прошу избирательный комитет Кыргызского футбольного союза приступить к своим обязанностям и передаю слово председателю избирательного комитета КФС Осмонову Мурату Мукашбековичу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые делегаты, представители ФИФА и АФК и другие гости, участники Конгресса Футбольного союза. Уважаемый Конгресс, уважаемый председатель, ввиду отсутствия кандидатов на должность президента Футбольного союза, я прошу вас снять вопрос выборов президента Футбольного союза с повестки дня. Спасибо. Уважаемый Конгресс, вопрос выборов президента КФС снимается с повестки дня Конгресса на основании информации, представленной председателем избирательного комитета. Спасибо, уважаемый Дастан Турсуналиевич. Переходим к выборам остального состава исполнительного комитета Футбольного союза на период с 26 по 30 годы. В раздаточных материалах должна быть информация относительно кандидатов в новый состав исполкома. Разрешите, я зачитаю список. Итак, на должности первого вице-президента Букуев Нурдин Медетбекович выдвинут общественным фондом коллегия футбольных арбитров и инспекторов. Вице-президент Гимбердиев Кайрат Табалдиевич выдвинут общественным фондом «Спортивная лига». На должность вице-президента Аджигитов Мирлан Тюленович выдвинут общественным объединением Ассоциация футбола Иссык-Кульской области. На должность вице-президента Талайбек Кызы Джилдыз выдвинута общественным объединением Ассоциация женского футбола Кыргызской республики. Далее идут члены исполкома. Кандидат Салымбеков Аскар Маткабылович выдвинут общественным объединением футбольный клуб «Дордой». Сакебаев Азат Саветбекович выдвинут общественным объединением футбольный клуб «Абдыш-Ата». Кадралиев Асылбек Мелсович выдвинут общественным фондом «Союз ветеранов футбола». Бабанов Эмирбек Токтогулович выдвинут общественным объединением Ассоциация футзала Кыргызской республики. Кутманов Эмиль Мейманбекович выдвинут учреждением профессиональный футбольный клуб «Алга». Нагаев Улан Мельсович выдвинут общественным фондом «Детская футбольная лига». Абдыкадыров Канат Абдыкадырович выдвинут общественным объединением Ассоциация футбола Джалалабадской области, и Ходжубеков Кудайберди Гапаралиевич выдвинут общественным объединением Ассоциация футбола Ошской области.
Все вышеуказанные лица были рассмотрены на заседании избирательного комитета Футбольного союза 12 марта 2026 года. И по итогам рассмотрения были официально зарегистрированы в качестве кандидатов. Также 10 апреля 2026 года состоялось заседание избирательного комитета, где был утвержден окончательный официальный список зарегистрированных кандидатов. Однако 14 апреля 2026 года Собралиева Айгерим Нарынбековна отозвала свое заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность члена исполкома Футбольного союза. И 15 апреля 2026 года Ибрагимов Тимур Сергеевич также отозвал свое заявление о выдвижении своей кандидатуры. Согласно статье 27 Устава Футбольного союза, для избрания членов исполкома Футбольного союза необходимо провести выборы. Выборы проводятся тайным голосованием. Принимая во внимание, что на должности, на одну вакантную должность первого вице-президента Футбольного союза выдвинут и утвержден один кандидат. На 3 вакантных должности вице-президентов Футбольного союза выдвинуто и утверждено 3 кандидата. На 10 вакантных должностей членов исполкома были выдвинуты и утверждены 8 кандидатов. В соответствии с той же 27 статьей Устава Футбольного союза предполагается возможным проведение открытого голосования. Так как количество кандидатов не превышает количество вакантных должностей, значит, кроме того, избирательный комитет Футбольного союза предлагает провести выборы по единому списку кандидатов в новый состав исполкома. В связи с чем прошу председательствующего поставить на голосование вопрос об избирании нового состава исполнительного комитета путем открытого голосования и единым списком. Это процедурный вопрос. Если вопрос не получит поддержки Конгресса, выборы будут проводиться путем тайного голосования и отдельно по каждой из должностей в исполнительный комитет Футбольного союза. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Мурат Мукашбекович. Уважаемые делегаты, прошу вас проголосовать за проведение открытого голосования по единому списку кандидатов на должности первого вице-президента, вице-президентов и членов исполнительного комитета. Кто за? Спасибо, единогласно. Уважаемые делегаты, теперь ставлю на открытое голосование вопрос об избрании нового состава исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза на период 2026-2030 по единому списку. Прошу моих коллег по избирательному комитету провести подсчет голосов для точности и аккуратности. Спасибо. Кто за? Кто против? Воздержался? Спасибо. Единогласно. Уважаемые вновь избранные члены исполнительного комитета КФС, поздравляем вас с избранием и прошу вас занять свои места на президиуме. Секретариат, пожалуйста, куверты.